Президент Садыр Жапаровдун саясаттын казанында кайнаганына 17 жыл болуптур. Чыныгы саясатчы басып өтө турган жолдун баарын басып өтүптүр. Анан ушул кишиге окуусун кечөө бүткөн Баткенге бармак түгүл, Баткендин кайсыл жакта экенин билбегендер акыл айтат. Күйдүм. Анан ушул кишиге мамлекеттин экономикасын кой, бир үй бүлөнүн экономикасын эптей албагандар акыл айтат. Күлдүм. Бизнес десе бизнесте деле жүрүптүр жаш кезинде. Мыйзам десе мыйзамдын чордунунда бир эмес 2 ирет шайланып келип олтурган экен. Үй бүлө десе өзү үлгүлүү үй бүлөдөн, өз үй бүлөсү үлгүлүү экен. Анан эле ушул кишиге бизнес турмак, 2 тоок, 1 эчкини эптей албагандар. Мыйзам турмак, өз укугун билбегендер, үй бүлө турмак, 5 аял кетирип, 6 баласын 6 аялы багып жаткандар. Экономикадан өнүгүү жолунан, маданияттан, улуттук идеологиядан кыйкырып сүйлөп, акыл айтканда айла жок, анан жинденесиң де. Төмөндөгү тээжикке эч алдырбайт, камсанабагыла сарынып, бир эмес 2 отургузуп, абама алдагы неме ким болуп калыптыр? Бактыгүл Иманбек кызы. Мамат Айбалаев: жол курулса, Баткен району Сүлүктү шаары анклав болуп калат. Капчыгай айылы аркылуу жол куруунун кереги жок, деди Назар Ньюс маалымат агенттигине Баткен облусунун экс-губернатору Мамат Айбалаев. Мамат агай: тажиктер менен чектеш аймакка жол курсак жаңжал токтойбу? Лейлек анклав болуп калбайбы? Капчыгай айылы аркылуу жол куруунун кереги жок. Капчыгай айылында Аксай айылынын тургундары жашайт. Ворух эли Аксай айылын аралап өткөндөн чоочуса, Капчыгай айылды деле Ворух элине мамиле өзгөрбөйт. Акчаны коротпой эле жолду курбаш керек. Анткени ал жол курулса, Лейлек району, Самаркандек, Актатыр айыл өкмөттөрү, Баткен району Сүлүктү шаары анклав болуп калат. Бул факт. Булак, Назар Ньюс чекитке ийже. Жапаров менен Ташиев Кыргызстандын заманбап армиясын түзүштү. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуя Кыргызстандын азыр Тажикстандын күтүүсүз кол салууларынын мизин кайтарууга жетиштүү күчтөрү бар экенин көрсөттү. Өткөн жылдын апрель айында Ак Суу дарыясынын Головной суу алгычынын жанында чек ара чатагы чыккан. Анда азыркыдай эле тажик тарап чабуулга алдын ала даярданган. Натыйжада Тажикстан менен чек арадагы жаңжалда жабыркаган кыргызстандыктардын саны 173 адамга жетип, алардын 34-ü каза болгон. 10га жакын айыл ошондой эле бир нече өткөрмө бекеттери жана чек ара заставалары аткылоого кабылып, ондогон үйлөр жана май куюучу станциялар өрттөлгөн. Акыркы окуя кырдаалдын өзгөрөөрүн көрсөттү. Кыргыз-тажик чек арага аткылоого даяр болуп, бир карыш жерин да берген жок. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги аз убакыттын ичинде кооптуу аймактан 24 миңден ашык адамды эвакуациялап, убактылуу башка калуучу жайларга көчүрүлгөн жарандарды тамак аш жана башка керектүү нерселер менен камсыз кылды. Окуянын кесепеттеринин жыйынтыгы да өзгөрдү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, Баткен облусунда жалпы жабыркагандардын саны 13 адамды түздү. Ал эми материалдык зыян боюнча 2 сарай жана 1 унаа күйүп, 10 үй жабыркаган. Бул жолу ого атышуу токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр да болду. 2021 жылдын апрель айында тараптар бир нече күн сүйлөшүүлөргө макулдаша алышкан эмес. Жетишилген макулдашуулар Тажикстан тарабынан бузулуп турган. Кошуналарыбыз анда өздөрүн абалды кожоюну катары сезип, муну түшүнүшүбүз керектигин кыйыр түрдө көрсөткөн. Бул жолу конфликтти деэскалациялоо боюнча келишимге 1 суткага жетпеген убакытта жетишилди. Тараптар окуянын себептерин иликтөө үчүн биргелешкен комиссия түзүү, Чыр-Чатактын чыгышы менен үйлөрүн таштап кеткен жергиликтүү тургундардын кайтып келишин камсыз кылуу, аскердик түзүмдөрдүн бардык бөлүктөрүн тиешелүү чек ара сызыгынан чыгаруу, бардык тосулган жолдорду ачуу, талкаланган инфраструктураны жана электр линияларын калыбына келтирүүнү камсыз кылууну макулдашышты. Бул өзгөрүүлөрдүн себеби эмнеде? Кыргыз армиясынын көчүрмөн жөндөмдүүлүгүн күчөтүү боюнча Президент Садыр Жапаров менен УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин иш-чаралары эффективдүү болгонунда десек жаңылышпайбыз. Өткөн жаңжалдын мисалынан улам өлкө жетекчилиги туура тыянак чыгарды. Кыргыздарды өзүбүздөн башка эч ким коргобойт. Бул болсо Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо үчүн нормалдуу армия түзүү керек дегенди билдирет. Ошондо биз менен эсептешишет. Оппозиция мамлекет башчысынын байрактарды алуу чечимин жалпысынан Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн көчүрмөн дарыметин чыңдоого басым жасалып жатканында сынга алды. Бирок жакында болгон чек ара окуясы өзүбүздү чыңдоо менен гана коңшулар менен тең ата сүйлөшө алаарыбызды көрсөттү.
Баткен облусу чек ара көйгөйлөрү Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алган 30 жыл бою болгонуна карабастан бир дагы президент кыргыз армиясын жабдуу маселесине тийиштүү көңүл бурган эмес. Мындан 5 жыл мурун Тажикстан кагылышууларда минометторду колдонуп, оор аскердик техникасын чек арага айдап, олутту тирешүүгө даяр экенин көрсөтүп баштаганда да өлкө жетекчилиги кырдаалды өзгөртүүгө аракет кылууну ойлонгон дагы эмес. Азыркы бийлик ыкчам чечим кабыл алып, 1 жылга жетпеген убакытта Кыргызстанда заманбап согушка даяр армия түздү. Булак абал чекитке ийже. Депутат, биз туңгуюктабыз. 1 жылда 850 миллионду жөн эле чачтык. Кыргызстан туңгуюкта, дейт депутат Султанбай Айжигитов. 31 январда өткөн Жогорку кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында. Анда социалдык фонддун бюджети каралган. Анын айтымында министрлер кабинети дагы деле өлкөнү кайсы багытта өнүктүрө турганын так билбейт. Өнүгүүнүн бардыгын рынокко өткөрүп берип салдык. Мыйзамдарды чыгарып, улуттук валютанын курсун түшүрөбүз, бааларды түшүрөбүз, бардыгына эркиндик берип коебуз. Бардыгын менчиктештирип алыш керек. Анан болду, өзү менен өзү сонун болуп кетет. Бар жоктун баары рынок өзү чечип коет деп 30 жылдан бери ушундай саясат жүргүзүп келебиз. Айлыкты көтөрүүгө аракет кылып жатасыңар, бирок 30 жылдан бери ушундай саясат жүргүзүп жаткандыктан биз инфляциялык курстук капкандабыз. Ошондон чыга албай убарабыз. Анын мааниси эмнеде? Биздин экономиканын структурасы кандай? Өндүрүш жок, айыл чарба жок, реалдуу сектор жок. 60% тейлөө көрсөтүү, ал эми тейлөө көрсөтүүнүн 80% мындайча айтканда жок нерсе. Иш орундары реалдуу сектор гана жаратат. Бүгүнкү күндө андай жок. Инвестициялык рыноктун 100%га импорт. Бизде инвестициялык товар жок, жада калса чайнек өндүрбөйбүз. Башка товарларды жөн эле коелу, деди депутат. Айжигитовдун пикири боюнча айлыкты көтөрүү аракеттери пайдасыз. Бул акча рынокко барып, кошумча суроо талап жаратат. Бул сомдун кунун түшүрөт. Сом арзандаганда импорт болуп келген товарлар кымбаттайт, инфляция пайда болот. Реформа болмоюн пайдасыз. Акча таап рынокко таштай бересиңер, инфляция жүрө берет. Биз же инфляция жаратабыз, же алтын резервди жоготобуз. Акыркы 1 жылда канча каражаттык жоготтук билесиңерби? 850 миллион доллар жоготтук, жөн эле ыргытып салдык. Бүгүнкү күндө алтын резерви 2 миллиард доллар калды. Акыркы 3 айда эле 513 миллион долларды 3 айда эле жок кылдык. Бул биздин экономика үчүн катастрофа. Кантип жашайбыз билбейм. Депутат жакында эле президент Садыр Жапаров колдоого алган антикризистик программаны иштеп чыкканын билдирди. Ага бүт өлкөнүн алкагында 6 миллиард сом керектелет. Бирок андай каражат жок болгонуна байланыштуу, жок дегенде Баткен облусунда пилоттук долбоор катары жасайлы деп сунуштадым. Анткени Баткен мындай реформаларга өзгөчө муктаж. 560 миллион сом 1 жылда бөлүнөт, ошол каражат жетиштүү. Марипов качып жүрүп кетти. Андан кийин Акылбек Жапаров келди, анын бул жөнүндө уккусу деле жок. Система ураганда бул куткаруучу тегерекче катары болот ошол кезде. Депутат Жаныбек Абакиров бул отурган кесиптештердин көбү сиздин программа жөнүндө уккан эмес окшойт деп, аны парламенттин жыйынында презентация кылууну сунуштады. Булак Кактус Чекит Медиа.